Социалдык тармактарда өспүрүм кыздардын бири менен мушташып жаткан видеосу тарады. Анда бири экинчисин муштум менен согуп жатканын көрүүгө болот. Учурда укук коргоочулар видео тууралуу маалыматтар такталып жатканын кабарлашты. Күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырып, Ак Кеме YouTube каналында сиздер менен Адилет Амангулов. Саламатсыздарбы? Жалал-Абад облусунун Каракөл шаарында жашылча жемиш жүктөп бара жаткан ДАФ үлгүсүндөгү оор жүк ташуучу унаа сайга кулап түшүп кетти. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, унааны 27 жаштагы айдоочу башкарып бара жаткан. Учурда абалы жакшы, жерини абалды көзөмөлдөө алуу үчүн 94 номер Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн 4 куткаруучу тартылган. Быйыл ажылыкка жана умрага барууга расмий тыюу салынды. Бул тууралуу муфтияттан билдиришти. Маалыматка ылайык, муфтиятка Сауд Аравиясынан расмий кат келген. Быйыл пандемияга байланыштуу чет элдиктерге, анын ичинде Кыргыз өлкөсүнө дагы ажылыкка жана умрага барууга тыюу салынды. Анда алар сырттан келгендерге уруксат берилбегенин билдиришкен. Алар болгону гана Сауд Аравиясынын жарандарын, анда дагы 60 000 гана кишиге уруксат берилгенин билдиришти, деди басма сөз кызматынан. Орусиянын Москва шаарында 32 жаштагы кыргыз жаранын сабаганга шектүү кармалды. Орусиялык басылмалардын маалыматына ылайык, шектүү катары кармалган жаран 45 жаштагы жергиликтүү тургун. Маалыматка айтылгандай, окуя 20-июнда бизнес борборлордун биринин жанында болгон. Анда мигрант менен жергиликтүү тургундун ортосунда уруш чыккан. Орус жараны кыргыз мигранттын буту менен баш тарабына тээп жибергенде анын жагы сынган. Жабырлануучу бул окуядан кийин укук коргоочуларга кайрылган. Дээрлик бир айдай убакыттан кийин тагыраак 19-июлда шектүү кармалып, ден соолукка атайылап залал келтирүү менен иш козголгон. Кармалган жаран эч жака чыкпоо тилгаты менен бошотулганы айтылат маалыматта. Буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев, Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайип Эрдоган, президент Садыр Жапаровду жана кыргыз элин Курман-айт майрамы менен куттуктагандары жазылган. Азыркы учурда дагы чет өлкөнүн президенттеринин куттуктоо сөздөрү келип жатканын президенттик администрациясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Ошондой эле Тажикстандын президенти кыргыз элин Курман-айт майрамы менен дагы Эмомали Рахмон дагы куттуктаган. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү бул күндөрү 11,5 миллиард кубометрден ашкандыгын электр станциялары компаниясынын маалыматында айтылды. Көрсөтүлгөн көлөм жекшемби 18-июлда белгиленип, ал эми суу акырындык менен көбөйүп жатканы маалым болду. Бүгүн 20-июлга карата суу топтолгон бул ири жайда 11 миллиард 570,5 миллион кубометр турганы айтылды. Секундасына 701 кубометр агып кирсе, кайра 445 кубометри иштетилип жатат. Ош шаарындагы Борбордук Сулайман Тоо мечитинде 6000дей киши айт намазын окушту. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. Иш-чарага катышкан шаар мэри Талайбек Сарыбашев Курман-айт майрамы кылымдардан бери элдин биримдигин бекемдеген кеңпейилдиктин, кайрымдуулуктун, кечиримдүүлүктүн жана боорукерликтин майрамы болуп келгенин белгиледи. Кабулдагы президенттик сарайдын жанына айт намаз окулуп жаткан учурда бир нече ракета ташталды. Бул тууралуу жергиликтүү Толо Ньюс телеканалына шилтеме берип, РИА Новости жазды. Маалыматка караганда, айт намаз маалында ракеталар ташталып, 3 ирет жарылуу угулган. Бирок жабырлануучулар боюнча маалымат бериле элек. Учурда Афганистандан НАТО күчтөрү акырындык менен чыгып кетип жатат. Мындан улам бир катар өлкөлөрдө тыюу салынган террордук уюм деп эсептелген Талибан өкмөттүк күчтөр менен терешүүдө. Үстүбүздөгү жылдын 5 айында алтындын экспорту акчалай түрдө дээрлик 180 миллион долларга кыскарган. Бул тууралуу Улуттук банктын маалыматында айтылат. Ага ылайык, ушул жылдын январь-май айларында алтындын экспорту 4 тонна 135,7 килограммда 234,7 миллион доллар түссө, өткөн жылдын ушул мезгилинде 7 тонна 973,9 килограмм, башкача айтканда 413,3 миллион долларды алтын чет өлкөгө сатылган. Кечээ 19-июлда президент Садыр Жапаровдун Ысык көлдө жүргөндүгү кабарланып, анын эс алуучулар менен сүрөткө түшүп жаткандагы видеосу социалдык тармактарга тараган. Садыр Жапаровдун Ысык көлгө болгон сапары боюнча президенттик администрация маалымат берген жок. Андагы эс алуучулар өлкө башчысы
көл жээгинде 1-айым менен чогуу жүргөнүн билдиришкен. Кийинчерээк Телеграмдагы Садыр Жапаров каналына билдирүү жазылып, сүрөт жүктөлдү. Ал билдирүүдө ысык көл бир эле убакытта 4 мезгилди көрөсүң. Кыш, күз, жаз жана жай мезгили. Бүгүн 19-июлда бүткүл дүйнө жүзүнөн ысык көлгө келип эс алыңыздар. Июнь, июль, август айлары эс алууга жакшы мезгил. Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март айлары Кара Кол тоосунда лыжа тебүү мезгили. Кош келиңиздер деп жазылган. Бул 20-июлга карата күндүн маанилүү кабарларынын топтому болду. Ак Кеме YouTube каналына катталып, коңгуроочону басып, жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүп туруңуздар.